hayata qabla mautik. 5-nji nerse. Tirүү жүрgөнүңдүn kadırın bil, sağa ölüm kelişten murda dedi. Tirүүлүгүңдүн kadırın bil, sağa ölüm kelişten aldı. Azır tirүүбүз, бирок ölüktörдөн kabırga барып сұрang bir süyle alау eken. Бирок manavi, жүрөк көзүнü açıp ошол жерден уксаңыз, ошол ölüktörдүн сүйлөгөнүн угас жүрөгүңүз менен. Кандай сүйлөйт ошол жерде? İnsan kadırın bil ушул мезгилиңде. Bir жолу болсо да тооба кыл деген нерсени сезесиз ошол жердечи. Kabırga барып bir жакшынакай ибрат көзү менен, үлгү көзү менен карасаңыз ошол kabırga. İnsan keçe men дагы сага окшоп басып жүрөт элем. Keçe men дагы сага окшоп жыргап жүрөт элем. Бүгүн мынау kabırdын астына кирип калдым. Ошол мезгилиңдин кадырына жет деп, мына ошондой бир сөздөрдү жүрөгүңүздөн сезесиз эгер kabırга барсаңыз. Келиңиздер туугандар, мына ошол тирүү мезгилибиздин кадырына жетейли. Кудай Таала аят-ы калимада айтат. Бул инсанга дейт, ölüm kelgen mezgilde her bir insan aytat eken da, ölüm kelgendечи. Ya Rabbi, maga 5 minut vakit ver. Biraz vakit ver. 5 minut aytıp atабыз. Biraz vakit ver. Men kичине bir tövbe kılıp sadaka verip, kичине günöөлөрүмө Kudaydan tövbe kılıp alayın deyt eken insan. Бирок вала юахираллаху нафсан иза жаа ажалуха. İnsanга эгер ажалы келген болсо, аны Кудай Таала эч качан кечиктирбейт дейт. Ажалы келдиби, болду, бүттү, аны кечиктирбейт экен Кудай Таала. Бирок ар bir ölüm kelgen, ölüm periştesi kelgen insan, ar biri muna ошол нерсени айтат экен. 5 minut vakit ver депчи. Муну дагы айтып өтөлү. Күндөрдүн биринде айылда кетип атсак, кабыр казып, өзүн негизи кабыр казганга эми биз баягы көбүрөөк илим жаатында болуп калгандыгы үчүн кабыр казганга дагы көп катышкан эмеспиз дейми? Кабыр казгандарга Аллах ыраазы болсун, кызматыңыздар чоң. Биз эми көп катыша албай калабыз. Анан айылда ошол мазарда жана жайда кабыр казып атышты. Анан өтүп баратып, жанымда bir шеригим бар. Bir кабырга кирип, сүйлөйбүз. Дүйнөнү башкарган Сулайман пайгамбардагы Сулайман султан. Осмон хандын балдарынан болгон Сулайман султандагы өзүнө тирүү мезгилинде кабыр каздырып койгон экен. Күнүнө bir мал келип, ошол кабырда жатып турат экен Сулайман султандагынчы. Азыр баягы киносунда катындар менен убактын өткөзүп койгон, ал кино өзү еврейлер татылган, исламды жаман көрсөтүш үчүн татылган кино. Негизи ал кишилер өтө бир чоң даражадагы улуу кишилер болгон. Өмүрү антип катындар менен өткөн кишилер болгон эмес. Ошол Сулайман пайгамбар дагы өзүнө кабыр каздырып туруп, күнүнө bir мал жатып көрөт экен. Анан мен дагы кабырдан өтүп атып, карасам, мына ошол жерде кабыр казып атышыптыр. Анан кирип көрөйүн дедим кабырга. Бардым, барсам казып бүттүңөрбү? Бүтүп калдык деди. Bir киргизип жауып көрүңүздөр кандай болот экен бунун ичиндеги чувство. Girdim, girgenden keyin kabırdan aslını cavuştu kadingidey. Anan janağı ayat esime geldi da. Ar bir canga ölüm kelgen mezgilde, ar bir can aytar. Ya Rabbi, biraz vakit ver maga. Kичине bir vakit ver maga. Muna oşol vakitta sağa tövbe kılıp alayın. Günöөлөрүмө tövbe kılıp alayın. Kançalagan günö işledim, oşol günöөлөрүmө tövbe kılıp alayın. Muna oşol ayat esime geldi da, oşol ayatты ayttım. Kapkarаңgı kabır, eşigi teşigi jok kabır. Anan keyin oşol ayatты okugandan keyin eптеп takıldatıp alıp eптеп çıktım. Бирок men çıkaldım, ne üçün? Denemde canım bolgondugu üçün. Бирок bir gün kelet ar biribizge. Oşolu kabırga kirgizet ar biribizdi. Бирок al күндө денебизде canыбыз болбойт, al күндө кайра чыгыш болбойт. Кайра кайтып келип, tövbe kılганга мүмкүнчүлүк болбойт. Кайрадан tövbe кылып, ошол кылган күнөөлөрүңүзгө Кудайдан кечирим сураганга мүмкүнчүлүк болбойт. Бирок азыр ушул убакытта, бүгүнкү күндө ar biribizde ошол мүмкүнчүлүк бар. Ar biribиз ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Ya Rabbi алаканчай, мына ошол жума күнүндө, башка күндөрдө, Ya Rabbi кетирген күнөөлөрүмдү кечир. Ya Rabbi мен өзүңө кайттым, бүт күнөөлөрүмдөн кайттым Ya Rabbi деп, бүгүн мына ошол күндө истигфар айтайлы туугандар. Ошончу пайгамбар алейхисалам айтат, сен тирүүлүк мезгилиңдин кадырына жет, башыңа bir ölüm келиштен мурда. Башыңа ömrün acalın gelişten murda dedi Peygamber Aleyhisselam. Bu kabır uşunday bir korkunçluğu cay tuğandar. Hadice radıyallahu ta'ala anhanın bir sözü var. Hadice Nevz kim bolgan? Hadice Nevz jönünde kıskaça aytsak, Hadice Nevz bul İslamga bir öte bir kuç-kuvat bergen zat bolgan. Alımdardın sözü var. Law kana li Musa Hadice, eğer Musa aleyhisselamdın, İsa aleyhisselamdın da Hadice'si olganda, alardın ümmeti mınça az bolup kalmağa emес deydi. İslamga oşonçoluk kuvvat bergen sahaba ayal болгондо. Ошол Хадиче Невз ölüm төшөгүндө жаткан мезгилде айткан сөзү бар да. Ya Resulallah, ölüm төшөгүндө жаткан мезгилде Пайгамбар алейхисалам айтат: "Сен эмне кылып атасың?
Kabırga emне даярдыгың бар дегенде Хадиче энебиз айтат: "Я Расулулла, мен кабырдан коркуп атам" дейт. Хадиче энебиз тирүү мезгилинде сен бейишисиң деп вариант алган энебиз. Бейишке билет алган тирүү мезгилиндечи. А бирок ошол зат мен кабырдан коркуп атам дейт. А кабырдан коркпошуң үчүн эмне кылайын? Хадиче энебиз радиаллаху анха айтат: "Сиз жаңы сизге вахий түшкөн мезгилде үстүңүздө бир чапаныңыз бар эле. Ошол чапаныңызды мага кепиндеңиз, ошол чапан менен кошо кепиндеңиз. Кана эми ошол сиздин чапаныңызды көргөн Мункар Накир периштелер менден сурагым жеңилирээк алса" дейт. Макул дейт. Пайгамбар алейхиссалам өткөндөн кийин Пайгамбар алейхиссалам Хадиче энебизди жанагы кепин менен өзүнүн чапаны менен кепиндейт. Кепиндеп кабырга коёрдон алтын асмандан Жебрил алейхиссалам алып түшөт дагы Аллах Таала Хадиче энебизге бейиштин материалдарынан дагы бир кепин жөнөттү дейт. Мына ошол кепин менен да кепиндейт. Эки каба кепин менен сахибатил кафанай, эки кепиндин ээси деген наам менен ошол менен кабырга киргизилет. Муну менен айтар нерсем эмне? Тирүү мезгилинде бейиш менен кушкабарланган Хадиче энебиз мен кабырдан коркуп атам десе, а сиз менен бизчи? Бизде билет барбы бейишибизге? Жок. Бул кабыр, бул өлүм, мына ошондой кыйын, мына ошондой бир коркунучтуу жай тууганда. Албетте, бул нерсеге сиз менен биз даярдык көрүшүбүз зарыл. Мына ошол нерсеге даярданайлы. Аллага тооба кылып, намазыбыз жок болсо намазыбызды окуп, 5 убак намазыбызды калтырбай, өткөн күнөөлөрүбүзгө истигфар айтып, мына ошол Аллахка кайтканга туугандар аракет кылайлы.